Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акынжанович, кээ бир министрлериңиз чын тийбес болуп алды. Кыргыз Республикасында белгилүү мөөнөткө 2 гана институт кол тийбес, ал президент менен депутат. Калган министрлиңер кыйык эмес. Алар биз депутаттар айтып койсок, алар бизди сотко берип, ар кандай биз менен иштешесиңерби же биз соттошуп эле жүрө беребизби? Бул биринчи эскертүү өкмөткө. Экинчиси, мына бүгүнкү Жусуп Коргонбай уулу айткандан кийин баш прокуратура менен коопсуздук органдары буга реакция кылыш керек. Бул жөнөкөй айтылган сөз эмес. Мунун артында фамилиялар айтып атат. Жогорку соттун төрагасы фамилиясы айтылып атат, судьялардын фамилиясы айтылып атат. Экинчи маселе, урматтуу төрага, соцблокто бул куратору барбы, соцблоктун өкмөттө? Бүт проблеманын бары соцблокто. Образованияда, здравоохранениядагы, соцзащита ишин аракетин көрүп атабыз, бирок ошол эле убакта элдин арасына барсак кандай көйгөйлөрдү айтып атат. Ошолордун баарын чечишибиз керек да. 1-2 айдан бери дайын жыты жок. Мына Бийик Тоолуу райондор боюнча маселе бар эле 6 ай болду. 6 айдан бери сурап атып, тилибиз тешилип бүттү. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, айыл чарбасында проблемалар бар. Аны айтсак, мына Руардан баштап райондук министрге чейин бизди алдап, мына деп 2 жыл болду. Иштеш керек да өкмөт кээ бир маселелерде. Анан биз аны айтсак эле сен президентке каршы чыгып атасың, сен өкмөткө каршы чыгып атасың деп. Биз бир кемедебиз. Эртең чөксөк чогуу чөгөбүз. Ошого чөктүрбөшкө алып барбаш үчүн азыртадан кээ бир министрлерди тепкилеп иштетишибиз керек. Мурункудай кылбай. Biz ayrandı, üyle içip kalganбыз, көчө күнү да айттым. Ошон үчүн министрлериңер чын тийбес кылбай, элдин көйгөйүн чечиш керек региондорго барып. Анан келип алып жаман көрүп, анан тиги айтып, интрига кылып. Биз мунун баарын өткөнбүз. Кеме чөкпөш керек, кеме алдыга кетиш керек, жакшы баратабыз, эң сону баратабыз. Бирок кээ бир министрлер тартып атат ар кайсы жерден. Чечим кабыл турган убакыт келди. Biz ага жол бербешибиз керек, эртең уят болбошубуз керек. Президент менен жанындагы иштеп аткан өкмөттүн кээ бир министрлерин алдыга сүрөшүбүз керек. Анан интригага алып, тиги кылып, мынтип айтып атат, тил депутат, мынтип атат деп сотко берип, сотко бербей чын тийбес боло турган болсо кетсин мында демесин тапшырып кызматын. Анын ордуна жакшынакай балдар келет. Рахмат.